Садыр Нуркожоевич чечип берет деген ойдомун. Биз үчүн дагы бартыр депчи, биздин дагы кургоо иретинде. Каса 1000 эл аралык долбоорунун тартылып жаткан электр чубалгылары кырдагы чоң старга. Биздин үй мына ортосунда турат. Жашайын десең жашай албайсың. үйдөн чыкпай эле отурушуңуздар керек экен да. Үйдүн артына өтпө. Жүрөк кан тамыр оорулары жана нерв системалары ооруларын алып келет. Амансыздарбы көрөрмандар. Бүгүн биздин редакциябызга алыскы Баткен облусунан келген Бурбия Жаркынова кайрылып жатат. Алардын үйүнүн үстүнөн жанагы Каса 1000 эл аралык долбоорунун тартылып жаткан электр чубалгылары ошол дал үйүнүн үстүнөн өтүп, бирок ага үйүн башка жакка көчүрүп кетүүгө компенсация каралбай жатканын, бул боюнча маселени көптөгөн мамлекеттик органдардын эшигин каккылап чече албай жүргөнүн айтууда. Кененирээк азыр өзү айтып берсин, саламатсызбы? Тагыраак айтып берсеңиз, бул маселе качан жаралды сиздерде? Бишкекте канчадан бери жүрөсүз? 2021 бизде Каса 1000 долбоорунун курулушчулары түрктөр келип кура баштаган. Биз анан губернаторго, акимге, өкмөткө бул кандай эме курулуш, биздин кабарыбыз жок деп анан УКМК башчысы урматтуу Ташиев Баткенге барып калган. Ошол мезгилде биз Ташиевдин алдынан тосуп, биз арызыбызды бергенбиз. Берсек баардык ошо баягы нефтти, электр энергиясыны, ОШПСти баардыгын чогултканда биздин өкмөт 1 жыл мурда 2019 20 февралда булар токтомду беришкен экен. Ошол жерден чогулганда баардык комиссиянын эмесинде бул Кыргызстан үчүн пайдалуу 4 мамлекеттин долбоору, силерде дагы Кыргызстан электр энергиясы менен өнүгөт, силерде дагы патриоттук сезим барбы деп бизди көндүрүшкөн. Биз жылсын дегенбиз эл. Аердеги 10 үй бүлөнүн ар бири мектепке, ар бирде 5тен бала бар, мектепке өтүш керек. Опора жолдун боюнда 10 метр. Биз коопсуздугубузду суранганбыз, жылдыр бериңиздер. Тоо тараптан алысыраак, үйлөрдөн алысыраак тартып өтсүн дегенсиздер. Бизде бош жерлер бар эде, көргөзгөнбүз, спутниктен тартып алып келгенбиз. Биз көп чуркаганбыз. Көргөзгөнүбүздө 15 миллион долларга биз эме карыз болуп калабыз. 1 жыл кечиксек кайра дагы баягыдай салык пул төлөп калабыз. Биз мамлекет полный бүтүрүшүбүз керек. 15 опорага кечигип калышат экен, тоо тараптан алып өтсө. Негизинен топ бунун составында тоо койнунда деп турат да. Бул 500 киловаттык токтор тоо койнунда өтүш керек экен. Бирок энди биздин айылдай көп жиш эмес жерден өткүзүшкөн. 2 үйгө кооптуу да, 2 үйгө кооптуу. Эң коркунучтуусу. Анан баягылар бизден суранышкан. Кечигип калсак биз баягыдай неме пул төлөп калабыз. Биз 2024кө бүтүрүп тапшырышыбыз керек дейт. Эртең октябрь айында тапшырганы турушат. Калабыз деген эгер тоо тарап менен алып өтсө, көбүрөөк убакыт кетип, көп сумма акча кетет. 15 опора жылыш керек экен. 15 миллион долларга кайра баягы столбаларды заказ кылып бир мамлекеттен алып келген экен да. Ошо боюнча бизге суранганда биз макулдук бергенбиз. Макул бизге төлө берет деп ойлогонбуз. Эми биз дагы Кыргызстан үчүн патриотпуз. Электр энергиясы менен өнүгүшүнү биз деле түшүнөбүз да. Анан ошондой эме менен биз макулдук бергенбиз. Азыр келип ошо бүттү. Зымдар тартылса, түштүк региону боюнча курулуш башчысы Акылбек Түмөнбаев зымдар тартылсын, силерге төлөп беребиз деген. Мына көрүнүп турган көчө жактагы стальба. Мына көрүнүп турган кырдагы чоң стальба. Биздин үй мына ортосунда турат. Мына биздин үлүштөрүбүз, биягы үлүш документальный. Бул үй госакты бар. Ушул үйгө мына зымдын олар көрсөткөн 30 метри деп
кетип калыптыр. Биз губернаторга бардым, өкмөткө бардым, акимге бардым, бизге ал жерде турат компенсация бөлүп бериңиздер. Биз кооптуу жерде жашайбыз деп бардык жерге кайрылдым. Бардык эле сеники 31 метр. Негизи алар ошол электр чубалгысынан канча метр алыста үй жакын жайгашса компенсация берет экен? 30 метрдин ичиге кирип калганда биз компенсация төлөп берет элек деп. Азыр меники 1 метр разницасы бар. 31 болот. 31. Сарайым ошо жакта полный 24 саатын 12 сааты да мен дыйканчылык кылам негизинен. Типтин электр энергиясынын өкүлдөрү 30 метрге киргенде төлөп беребиз дейт. 31 метрдин болгондуктан 1 метр разницасы менен азыр биз төлөбөйбүз деп атат. мен сарайым. Сарай. Мына көрүнүп турган менин үлүшүм. Наркы столбанын ортосунда 2 жерде үлүштөрүм бар. Ол да аны ошо зымнасында турат. Үйдүн арт жагында сарайым, үлүшүм. Сарайыңа 300 000 беребиз. Негизи үлүшкө дагы төлөп бериш керек. Өзү негизги закон калганыбызда мыйзам негизинде төлөп бериш керек. Биздин ошо 94-жылы бөлүнүп берилген, бир эле жолу бөлүнөт экен бул үлүш жер. Биз өкмөткө башка жакка барганыбызда бизге үлүш ордуна үлүш бериң. Биздики мындай түшүмдүү жер дегенибизде жок, бир эле жолу берилет. Биз андай немени бере албайбыз деп биздин өкмөттөн жер адистери ушундай деген. Алмаштырып беребиз деп атабы, эмне деп атат? Жок, алмаштыруу болбойт экен. Бул бир эле жолу үлүш берилет деди. Биз үлүш деп силерге бере албайбыз деп ушундай деген. Демек анда үлүш жериңиздерге дагы компенсация төлөп бериш керек экен. Негизине алганда төлөп бериш керек. Биринчи жолу 3 жылдан бери биринчи жолу алдым да биздин бизге ушу ден соолугубуз боюнча үйүнүнө ошо жерде көп убакыт иштөөгө мүмкүн эместиги, 5-6 орууну козгошу, бир гана өтүп кетүүгө уруксат бар экен. Шал эккенге бизде күрүч деп коет. Күрүч эккенге, башка эккенге мүмкүн эмес экен. Биринчи жолу биз ушу чындыкты алдык. Бул мына Кадамжай району аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору экен. Борборунун ушундай корутунду чыгарып бериптир. Алар боюнча мына 500 киловолттук зым өтсө, электр чубалгысы өтсө, 30 метр аралык сакталыш керек экен деп жана сиз айтып аткан. Эгер ошол 30 күчтүү электр линиясынын астынан жөн гана басып өтүп кеткенге эле 1-2 жолу өткөнгө гана болот дептир. Бирок түрдүү жумуштарды аткарууга, мөмөлүү жана мөмөсүз дарактарды эгүүгө, турак жайларды курууга тыюу салынар деп белгилептир. Эгер ушул нормалар сакталбай, жогорку чыңалууда электр линиясынын астында жашаган же көп убакытта жумуштарды аткарган адамдарга жүрөк кан тамыр оорулары жана нерв системалары ооруларын алып келет. Баш ооруу, алсыздануу, эстен чыгаруу оорулары белгиленет деп корутунду чыгарып бериптир. Азыр сиздер айтып атпайсыздарбы? Биздин үлүш жерибиздин ордуна башка үлүш жер бербейбиз деп атат деп. Эгер сиз болбой эле ошол жерде иштей берсеңиздер үлүшүңүздөрдө, демек бул ушундай ооруларга чалдыгышыңыздар толук ыктымал экен. Демек сиз жогорку чыңалуудагы линиянын астында иштейт турбайсыздарбы анда? Сарайыңыздар деле ошо 30 метр жакын болуп атат. 7 эле метр эмеден, сымдан 7 эле метр. 7 метр сарай. Булардын логикасы боюнча азыркы сиздерге үйүңүздөр 31 метр болуп калды деп компенсация бербейбиз дегени үйдөн чыкпай эле отурушуңуздар керек экен да. Үйдүн артына өтпө деген. Менде мисалы үчүн 5 неберем бар. Бала чакам менен ошол жерде иштейбиз. Биз постоянно эле бир коргой албайбыз да балдардычы. Күнү түнү бала деген бала. Эми ал логикага таянсак, сиз ошо үйдөн чыкпай эле отура беришиңиз керекпи? Ушундай эле. Ушундай болуп жатат экен. Ушундай жагдай кеп атат. Сиз 31 метрге туш келип калды аралыгы. Үйдөн чыкпай отурасыз керек деп. Анан негизинен шамал болгондо үнүгө дагы отурбойт да. Али төк келе элек.
төктү эми октябрдан эртең сыноо иретиндеги төктү биринчи жолу беришет. Эгерде 500 киловаттык тök өткөндө самолеттун да ушундай үндө отурушубуз керек да. Азыр шамал болгондо кандай звуктар чыгып атасыз? Мындай айтсам, бир машина, грузовой машина иштеп турат го, ошондой үндө. Азыр эле Азыр эле шамал болот. Шамал, бизде шамал көп болот да, жалаң да бизде. Ошо күндөрү биз үйдө отура албай калабыз, эчте жүрө албай калабыз, кулагың өтүп калат да. Негизинен мүмкүн эмес. Сиздер макул көчүп кеткенге макулсуздарбы? Эгер башка жактан үй берсе же бир компенсация берсе макулсуздарбы кеткенге? Биз макулбуз да. Мисалы үчүн Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн биринчиден биздин укук деңгээлибиз деле, биз жылганга биринчиден биз укуктуубуз. Чоң проекттер, мамлекет үчүн керектүү проекттерге укуктук немебиз ошол эле да, биз көчкөнгө макулбуз. Негизинен биз каршы болгонубуз жок. Негизи биз проект Кыргызстан өнүгүш үчүн ар бир эле жаран патериот болушу мүмкүн. Биз башынан эле акча бергиле, макул биз көчөлү деп метри чыга элек мезгилде дагы ушундай суранып келгенбиз мантип. 3 жылдан бери ар бир арызым 3 жылдан өкмөт, губернатор, анан жакында жаңы өкмөт келгенде биз барсак, көз карандысыз эксперттерди чакыртып үйдү баалатып берген. Үйүңүздөргө канча компенсация берсе болот деген баалат чыгарып бердиби? Чыгарып берди. Чыгарып берип биз анан канча сумма чыгарды? 3 миллион 300 миң чыгарып беришти. Үйдүн биз ошо 3 жылдан бери биз ага чейин Россияга иштеп келгенбиз. Көмөкөз семент пайдубал курганбыз. Же той кыла албайбыз, же бир келечектеги максаттуу ишибиз 3 жылдан бери токтоп турат. Только нерв менен эле күйөөм дагы, мен дагы нерв чарчадык. Чуркабаган жерибиз калбады. Дагы фундамент куюп, кошумча үй салайын дедиңиздер беле? Кошумча үй салып, балдарга той кылып дегендей келин алыш керек деп биз дагы 5 жыл, 3 жылдан бери ушинтип келечектүү иштер болуп турасыздар, же ар эмес, же келечектүү үйлөрдү кура албайбыз, же кетейин десин, акча бербейт. Азыр сиз ал жерде ток өткөндөн кийин үйүңүздө жашай албайт экенсиз да. Үйүңүздүн артына эле өтө албай калат экенсиз да. Ошол жашоо болобу? Ошонун артынан чуркап жүрөм. Эми 3 жылдан бери барбаган жерибиз калбады. Президенттин аппаратына 2 жолу кат жаздым. Президентке. Менин көйгөйүм мамлекеттик деңгээлде экен, сиз чечип бериңиз. Бардык эле электр энергиясы өзүнүн статустарын кармап атат. Ушу 30 метрде биз өтө албайбыз. Деген неме менен бизге компенсация төлөнбөгөндүктөн мен президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевдон суранат элем. Ушу биздин маселебизди чечип берсе, бизге компенсация бөлүп берсе, биз келечегибиз, балдарыбыз, же жашайын десең жашай албайсың. Ушундай да энди. Ошон үчүн Садыр Нуркожоев чечип берет деген ойдомун. Канча убакыттан бери жүрөсүздөр? Кайсы органдарга кайрылдыңыздар? Айлаңыз кеткенде анан ушу президент кайрылып атасызбы? Азыр мен 3 жылдан бери чуркадым. Биз өзүбүздүн область, өкмөт, аким барбаган жерим калбады. Анан быйылкы 2 айдан бери мен ушу Бишкекке келдим. Мен чындыкты канчалык деңгээлде президентибиздин закондору, Ташиевдин эмелери канчалык деңгээлде аткарып аткандыгын дагы билейинчи, биз үчүн дагы укук бартыр депчи, биздин дагы коргоо иретинде орган болуш керек деп келдим. Алар сотко бергиле дейт. Сотто дагы ошол эле карапайым эл үчүн эч кандай сот деле жартарлык жыйынтык чыкпасын билдим. Адвокаттар менен сүйлөшүп көрдүм. Бардыгы менен МНАПС боюнча жаңы үй салгандарга ошо чекенки зымдан 100 метрге кадастр документ жасап берип атат да. Аренда алып иштетем деген элдер болсо 75 метрден бияга документ жасашып атат. Биз эң бир ушу жерде өкүндүргөнү, биз 31 метрге бербейбиз деп туруп, жөн жумуш кылган элге келип аренда алып иштеткенге 75 метр жер алып иштеткенге өкмөт
ушундай уруксат берип атат. А мен 31 метрде мен компенсация алышка укугум жоктугуну мени өкүндүрөт. Мунапс боюнча президентибиз документ жасагыла дегенде кече кийинки салынган үйлөр алар 100 метрден кызыл китебини жасап беришет кадастрлар. Ошо мен 100 метр арыдан болуш керек экен анда. Демек 100 метр булардын аварийный зонасы болуш керек да. Жок дегенде азыр бул жерде мен түшүнбөй турам да. Неге ар бир нерсенин аварийный зонасы бар. Мисалы үчүн ол зымы баягы дейт кызыл линиялы эмес, кокус бузулуп кетсе, үзүлүп кетсе деген жерлери бар да, бардык нерсени түбөлүк бекем турат деп эч ким айта албайт. Самолеттор кулап атат, учат деген. Кече жакында бул да бир чайнеги өздөн өзү чачырап кетти. Ошо жерде айтып атпаймынбы, балдарга жолго 10 эле метр кокус. Биз ошо жерде шал эгип атканбыз. Эгер адам болгону башын жарылып өлмөк. Коопсуз жагыны билбейм да мен кандай карашкан. Жетпедиби анда? Жок, биз алысыраак эдик. Бирок чартылдап кетти. Мен чагылган десем күн ачык. Мен айттым, эмне экен деп барып көрсөк, бир чайнеги. Бирок бул башка жактан келген өтө пышык деп бизге силерге зыян тийбейт, бул чирибейт деген чайнектери да ушундай бузулуп баягыдай жарылып түштү да. Ошондо эгерде ошонун тегерегинде биздин балдар ойнойт да. Ошолордун бирөөнүн башыга тийип жарылса, эртең ким жооп берет? Ошо коопсуздук жагын көбүрөөк карап берсе дейм да. Эми ушундай сиздин кайрылууңузду бийлик жетекчилери көрөт, анан кийин бир тиешелүү чечим кабыл алат деп ишенебиз. Анткени Кыргызстандын конституциясында белгиленген ар бир жеке менчик кол тегиз деп. Булар бул үй бүлө көптөн бери ошол жерде жашап, ошол жерде киндик каны тамып өсүп келе жаткан үйүн жөн гана чыгарып же кооптуу жагдайга калтырып коюу бул мамлекет үчүн осол иш. Бир жол салганда же бир башка бир болгону мамлекет үчүн керектүү болуп атса ошол жер, демек бул үй бүлөгө компенсация берип, ал үй бүлөнү башка бир жака жайгаштырыш керек болчу. Буну азыр ошо долбоордо иштегендерби же башка мамлекеттик органдар буга жакшы көңүл бурбай жатабы? Кыргызстандын ар бир жаранынын укугу корголуш керек. Алар баш калкалап отурган үйүнөн эч качан мамлекеттин айынан бир жеке менчик болсо бир жөн. Мамлекет куруп жаткан ири долбоордон ушундай чекилип кетип жатканы бул дагы кандайдыр бир деңгээлде мамлекет жетекчилерине ошол долбоорго көлөкө түшүрөт. Андыктан маселени эртерээк чечилишине тилектешпиз. Бул жакта ошол үйдө канчадан бери жашайсыздар сиздер? Качан алдыңыз, сатып алдыңыздар беле же мурунтан тургузган үйүңүздөрбү? Жок, бул негизи атамдын үйү 71-жылы курулган экен. 60 жылдан ашык жашаган атабыздын үйү биз үчүн ыйык. Атабыз негизден 52 жыл ошо өкмөттө, Ак Турпак айыл өкмөттө иштеп келген, ардегер, орден, немелерди, сыйлыктарды алган. Мамлекет үчүн салымы көп иштеген киши. Негизги өкүндүргөнү ошо биздин өкмөт жер адистери именно ошолор менен бирге иштеген. Жок дегенде бизде 300 метр аралыкта бош жер бар болчу. Жылдырып коюшпаганда атамдын урматтап койгондо ошол жака жылып калат да, долбоор эле барып беттен сал дебейт да. Өкмөттөн барып сурайт, кайсы жериң кандай. Бизди коопсуздугубузду негизи биздин кадастр менен өкмөт караш керек. Булар негизи туура эмес. Мен бу жерден электр энергиясыга бардык жерге кайрылганымда силерди коргой турган өзүңөрдүн элиңердеги адамдар деп жооп берди. Мен президенттен суранат элем, кайра президентибиздин айкөлдүгүнө ишенет элем. Биз азыр энди 50ден аштык. Дагы Россияга барып иштеп, дагы үй куруш кыйын маселе. Биз мамлекетибиз үчүн биздин жерлерибиз. Биз жер жөнүндө
анчалык деле көп басым жасабадык. Бул жер, бирок адам укугу, адамдын коопсуздугу, келечеги, балдарыбыздын келечегини гана коргогонго аракет кылып жатам. Ушу президентке кайрылып